даяр программа аткара албай турган? Көп убакыт кетип калат да нөлдөн баштаганга. Ишкананын кызыкчылыгынанчы? Ошондо эмнеси жакшы? Нөлдөн баштаганбы же даяры жакшыбы? Экөөнүн ортосунда чечим барбы? Кандай чечим? Нөлдөн баштай турган болсо убакыт көп кетип калат. Жок, экөөнүн ортосундагы чечим деп атам да. Полуфабрикат. Мисалы үчүн эмени аласыңарбы? Магазинский чучпараны алып кайнатып жейсиңерби? Өзү ошондой бар да, уккансыңарбы ошону? Кандай эмеси бар? Жеңилдиктери бар. Магазинский чучпараны. Бат даяр болот, магазин мантусу, сашып баратканда кээде болот, дагы эмне эле, доширак. Программированиеде дагы ушундай ооба, даамы ошо каалагандай болбойт да. Тамактардын даярлары көп болот, көп түрдөгү там даяр котлета. Толтура дүкөнгө барсаңар, мындай ысытып же кууруп ийсе эле болду, Ошондой даяр наборлор азыр көп сатылып калды. Неге? Талап бар да. Элдин талабы бар, Чарчап келсе иштен мисалы үчүн, кайрадан кууруп, бышырып, убакыт жок болуп калса, ошондой даяр полуфабрикатты алып туруп эле бир аз кайнатып ийет, же ысытып ийет, тамак даяр, Буларда системаларда ушундай полуфабрикат системалар бар. Өзүндө бир нерсе иштейт, частично даяр, бирок аны дагы кошумча программа жазып кошуп койсо болот. Жакшы экен? Ошондойлордун эң жакшыдан экөө бар да. Axelor деген мына азыр мен көрсөтөм, Бул Java тили менен жасалат да, Java тили мененчи. Анын экинчиси ERP Next. ERP Next. Жок. ERP деп жазылат. ERP Next. Картинканы ачсаңар. Так, вот ошол. Бул даяр системалар да. Буларда мисалы үчүн өкөндө тең склад бар, складта товарлардын түрлөрүн койсо болот. Продажа бар, закупка, учет, мисалы үчүн ремонт, мисалы үчүн силерде колуңарда машиналар болсо, кайсы машинанын кандай запчасти алмашты, оңдолуш керек, мисалы же кайсы бир запчасть канча бир айдан кийин, канча саат моточасы иштегенден кийин алмаш керек дегендер болот го, ошолор менен эсеп кылса болот да. 1С дегенди уккансыңарбы? Ошонун конкуренти да экөө, ERP Next менен Axelor. Экөөнү тең разбор кылып көрөбүз. Axelor Java менен да. Axelor Java менен, ERP Next Python менен. Axelorду бирок кошуш оңой. Тили татаалыраак болгону мененчи бир нерсе кошуп кетиш оңой. ERP Next'те ичинде даяр нерсеси көп да. Даярраак нерсеси көп. ERP Next'чи онлайн иштетип көрсө болот, жүргүзүп. Ошонусу кызык да, эч нерсени установка кылбай турупчу. Онлайн киргизип. Ооба. Өзүнүн сервериндечи. Данный киргизип, логикасын карап көрсө болот да. Анан компьютерге да койсо болот, докер менен. Тиги Axelor'ду онлайндары анча бар го, бирок заявка жазыш керек. Анан кийин канча бир күндөн кийин алар жооп берет, жооп бербей да коюшу мүмкүн. Экөөнү тең компьютерге коюп койсо болот. Докер менен коюп туруп, анан бар нерсени изилдеп, бар нерсеси кандай иштейт. Анан ага кошумча дагы бир нерселерди кошсо болот да, түшүнүктүүбү? Кызык тема экенби? Экөөнүн ортосунда да толук даяр программа менен нөлдөн жасаган программанын ортосунда мындай даяр нерселер ичинде бар көп. Ага дагы кошумча бир нерсени кошуп өзгөртүп койсо болот. Полуфабрикат. Магазинский чучпара. Түшүнүктүү? Ошол оңой жол болот да программисттерге. Мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсени баарын нөлдөн жасап чыгыш бул убакыт, мээнет, баттыраак жасап, баттыраак акча алыш керек да, туурабы? Жасаганда. Ошого
биринчи AirPnext жүрүп көрөлү, AirPnext demo деп жазып көрсөңөр, AirPnext demo. AirPnext Gmail аккаунт менен демону бере берет да, регистрация кылып. AirPnext demo. AirPnext demo ооба, ошого киресиңер. Дубайда азыр ачылабы экен. AirPnext demo. Жок, эмеси жок, ана AirPnext Дубай жогун өзүндө эле жок бекен AirPnext demo. Ошо башында. Так. Ошого кирип көргүлө. Demo депчи. Установка кылбай эле иштесе болот да. Start free trial дейт. Ошол. Ооба, кирип көрсөңөр болот компьютерден. Эмени жазгыла. Бир аккаунттар толтура кой. 14 күнгө берет да демонучу. 14 күн үйрөнүп алса болот, бир нерсени иштетип, жакшыбы? Андан кийин коюп компьютерге. Жок, платный эмес. Жок, алардын эмеси сайттан иштеши платный. А докерге койсоңор бесплатный. Түшүнүктүүбү, Булардын сайтына акча кылып алат да буларчы. 14 күнгө демо кылып, анан ким үйрөнүп алса, балким ким программа жазгысы келбейт, койгусу келбейт. Сайтынан эле даярды алып коет, ишти жүргүзө берет да. Түшүнүктүүбү? Мисалы үчүн биз ошол программаны алып туруп өзүбүздүн серверге коебуз. Өзүбүздүн серверге койгонго да булар мүмкүнчүлүк берет, акча албайт да. Кызык экенби? Так. Киргиле. Бул азыр сайт жасап атат, даярдап. AirPnext. Бир портабы? Russian бар экен, Russian. Жок экен, Кандай тилдерде бар экен? Так, кайсы тилдерди билесиңер дагы? Deutsch дейт. Курд дейт. Так, русский бар экен го? Russian эмес, русский деп жазыш керек экен да. Так. Ооба. Gmail менен киресиңер да? Так. Не болду? Русский дедиңерби? Русский. Русский. Не болду? Так. Временной зонаны тандагы, Азия Бишкек, валюта рубль десеңер. Русский там, бички там аны жазып Так. Русский. Дагы кандай тилдер бар? Так. Русскийден башка кандай өйдө? Так. Монгол непонятно, да? Так. Казак. Резкий түшүнөсүңөрбү? Складда эмне экен? Өзбек ташсаңар. Астында алды. Кыргызда болуп калышы мүмкүн, Кана кыргыз деп жазып көргүлө, К деп. Так, казакчы. Казакша түшүнөсүңөрбү? Сендер казакша сүйлөйсүңдөрбү? Так, анда узбекти коюп көрөлүкчү, түшүнүктүүрөөк болушу мүмкүн да, Болбойт экен, English. English макул. Анда сөздөрдүн маанисин дагы сөздүктөн жазып алыш керек да, Компьютерге койгондо орусчасын коюп койсо болот. Кыргызча алып койсо да болот, сөздөрдү которуп.
Районный сотрудник болдуңар ошентип, записывайсың. Так. Азыр эмеден баштаган оң. Сток деген бул эмеде склад. Сток. Бул жерде тилди өзгөртүп көрсөк болот. Ичиндечи. Оны принт скрин кылып салып туруп, орусча кантип өткөзүш керек деп жазгыла. Кеминиге. Орусча кантип өткөзсө болот, Так. My settings'e кирет экенсиңер да? My settings'te өйдө жакта метте өс беле? Буга кирсечи, буга жок экен. Айбек. Мына жок. Ал item деген товардын аты да. Айбек бул жергечи my settings бар экен. User settings, Так, бул жерде тил бар экен, language деп. Он language English только один. Басып көргүлө. А вот, если что-то выйдет там. Но ничего не найдено. Жок, эме кылыш керек да. Русский десечи. Жок бекен? Russian. Так. Нет, русских, наверное, убрали после Украины, да. Мурун бар эле да? Ооба. Так, муну эмеге коюп иштетип жүрөбүз мындайдычы. Эми ишканада эме да. Так. Мейли, анда англисче иштете беребиз. Так. Так. Назад дегиле, Мына, эми? Мына. Stock entry дейт, Бул жерде товарды түзсө болот да. Киргиле stock entry'ге. Өйдөгө. Өйдөрөөк дагы. Так. Товарды түзөбүз, кандай? Товардын түрлөрү экен да, Мен кандай товарлар түзөлү? Бушка нет болсун, Анан кесме, анан аралаштырабыз. Так, не дейт? Чыгып кетти. Так, бул азыр орусча болбой калыптыр. Же дагы бир система бар, бирок толук ачык эмес да. Орусчасы бар ичинде. Ошону коюп көрөлүкпү анда, Email дейт.
Эмене обновление отосуңарбы аккаунтту? Жок, ал жакшы иштебейт. Мында ооба. Жок. Так, кеттик. Анда эме кылалы. Бул англисче экен да, эмелердин аттары башкачараак болуп калышы мүмкүн да. Даяр орусча системасы бар. Одого кирсеңер, Одо. Оды анан дагы бир жолу Одо. Бул дагы питон жок. Дагы Одо бул Бельгиянын системасы. AirPnex Индияныкы, Акселор Францияныкы, Одо Бельгияныкы да. Так. Начать сейчас это бесплатно. Кана басып көрөлү. Мынекен. Мында да биустановки иштей турганы бар болуш керек, э? Выберите модули дейт. Склад кана бизде склад барбы? Услуги дагы. Эме оңой да склад баштагангачы. Склад, складка киргиле, Имя, фамилия. Бирдекеев. Бирдекеев. Бирдеке Осо бирдеке, Так, имейлыңарды жазасыңар. Так. Жазбай эле койсо болот номерди. Так, начать деп, анда домен, анда бирдеке KG. Жок, телефонду бербей эле коелу. Мунунчу эмеси бар. Бул көп нерсени сурайт экен да. Так. Локальный версиясын алып көргүлө. Скачать Акселор депчи, бесплатно. Одо. Кирип кетти. Кирип кетти. Склад түзүп берет. Складда товарды түрлөрүн кылабыз да, Мисалы үчүн жумуштарда складдар болот да, туура. Товарлар болот складда. Ооба. Даяр системалар көп ошо. Складка киргиле. Так, склад. Эми ошол складдан эмне кылып көрөлү? Товар түзүп көрөлүкпү? Товар конфигурация кирип көргүлө. Так, эмегечи товарга кирсеңер. Товары. Категория, конфигурация, категории. Конфигурация, категории. Кандай түрдөгү товар түзөлү? Так, товар болсун, товар. Новыйды баскыла эми. Так. Нелер болсун? Кандай түрдөгү товар? Так. Кандай товар болсун? Ноутбуктар болсун, мисалы үчүн, Ноутбуктар. Башка орусчасы бар системасын жандырып койдук да. Ноутбуктар. Азыр биринчи көрүп алгыла, анан видео бергенде хорошо, макулбу? Ноутбуктар болсун, Так. Стратегия отпуска товаров. Кандай экен стратегия? Первый FIFO деген first in, first out. Биринчи келген, биринчи чыгат. LIFO деген last in, first out. Акыркы келген биринчи чыгат. Бирок LIFO кылып койсоңор, мурун келген товар калып кетет да, сатылбайт. Ошон үчүн
Көбүнчөсү FIFA, ооба. FIFA-ны коюп туралы, ближайшее расположение деген дагы бар. Кайсы складтар көп болсо, жакынынан берип коет депчи. Түшүнүктүү, кызык экенби? Так. Ноутбуктары болдубу? Дагы кандай категория? Эми товарга кирели, товары. Так, нар жакта кнопкалар барбы, эмне деген? Жок, ал тияка. Сактоо дегенчи. Бул уже жасалып калды да категория. Так. Болду, уже түзүлүп калды. Ноутбуктардын ичине дагы эмне кылалы? Кандай? Эскилер, жаңылар деп коелук, Эскилер, жаңы? Ооба, ноутбуктардын эскиси жана. Дагы новое дегил, жаңылар. Родительская категория. Искать больше. Ноутбуктар, Ноутбуктардын ичинде эскилер, жаңылар болсун, FIFA боло берсин бул дагы. Так, болду, түзүлүп калды. Эми кайра товар ноутбукка киргиле. Эскилер. Ноутбуктардын ичинде эки түрдөгү болсун, эски жаңы ноутбуктар, Эми товарды түзөлү, Ооба, товарды түзөлү. Товарга киргиле. Товар. Не найден. Новое дегиле, товар түзгүлө. Так, бургер сырам. Кандай ноутбук болсун? Эскисин же жаңысынын? Айтып бергиле каалагандай. Ал башкача жазылат. MacBook. Кыргызча кириллица менен жазып кое бергиле, MacBook деп, MacBook. MacBook. Ооба. Так. Тургула, эмеси болсун? Товар, услуга, категориясычы? Тип товара. Так. Канча? 5 MacBook болсун, Акчаны настройка болсо болот, Ал жерде кайсы бир башка валютада. Азыр эмени басыш керек. Товары новый эмес, эмеге кириш керек да. Так. Принтскрин кылып турупчу, категориясын каяктан берсе болот деп жазылат. Тиякта категория көрүнбөйт, ама көзүм көрүнбөйт. Так, категорияга. Так. Ооба. Категория. Ошону тандабаш керек бирөөсүн. Жаңылар болсун, мисалы үчүн, ноутбуктар жаңылар, Так. Так, эми товар түзөбүз, Товары, киребиз. MacBook бар экен, Мунун категориясын, мына категория деп турат го, категорияны баскыла. Ооба. Так. Мен ойлойм. Ооба. Азыр кызык болот, түшүнүктүү болду окшойт, Азыр бул кыска видео жазып туруп жибертелик группага. Анан баарыңар магазинде полкалар толтургула. Категориялар түзүп, товарларды. Кызыкпы, Ошол системанын баарын иштетип көрөбүз. Одону дагы, AirPnex дагы, Axelor'да баарын өзгөртүп дагы көрөбүз, Одо деген Бельгиянын системасы бар. AirPnex Индияныкы, Axelor Францияныкы. Axelor Java менен өзгөрөт, Одо менен AirPnex Python менен өзгөрөт, түшүнүктүүбү? Бирок анда үчөндө тең көп код жазылбайт, аз эле код жазылат. Өзгөртүш үчүн. Ар бириңер өзүңөр жашап чыгасыңар. Азыр товарларды кылып чыгасыңар. Мисалы үчүн кимге? Даяр программа. Азыр видео жиберебиз, ошондон көрөсүңөр. Даяр программаны.
Даяр программа. Так, видеоны жібергіле.